Ассалаумалейкум туғандар. Акыркы кездерде биздин каналга, Instagram баракчага эң көп суралган суроолорду бир топтоп туруп, бир 6 видео кылып тарталы деп чечтик. Экранда көрүп турганыңыздардай, бул 6 видео Wildberriesке кантип чыкса болот, чыгуунун 5 кадамы же 5 этабы. Андан кийин Wildberriesке 2024-жылы кайсыл товар менен чыкса болот деп, бираз дагы ниша тандоо боюнча Wildberriesке чыгуунун эң кыска жолдору, Wildberriesке товар саткандардын эң көп кетирген 3 катасы, Wildberriesте товар саткандан башка кандай жолдор менен акча тапса болот деген тема жана эң акыркысы как раз Assistant программасын колдонуп Wildberriesке чыгууда кандай мүмкүнчүлүктөр, кандай жеңилдиктер бар дегендей 6 видео сөз болот тугандар. Тугандар, Wildberriesке кантип чыкса болот дегенин 5 этабын көрсөтүп берейин. Бул видео кимдер үчүн маани билесиздерби? Демей деле мисалы элестетип көрсөңүздөр, Бишкектен Баткенге жолго чыктыңыздар да, эгерде түз эле Баткенге жетем деп туруп машинаны айдап кете берсеңиздер, бир жерден кийин чарчап баштайсыздар го. Бирок Кара-Балтага жеттим, Өтмөккө жеттим, Жалал Абадка жеттим, анан Ошко жеттим, анан Бишкекке жеттим, ой, Баткенге жеттим демей, этап-этаптарга бөлүп алсаңыздар, өзүңүздөр деле жоголуп кетпейсиздер, психологически кыйналып кетпейсиздер да. Бул видеода как раз мен сиздерге Wildberriesке чыгып жаткандагы 5 негизги этапты бөлүп берем, көрсөтүп берем. Miro деген бир программа бар. Муну башка немелериңиздерде да колдонсоңуздар болот. Караңыздар тугандар. Wildberriesке чыкканда кандай этаптар бар? 5 этап бар. Биринчи этап Wildberriesке чейинки даярдыктар. Wildberriesке чейинки даярдыктар булар. Бир айтып өтөйүн. Биринчиси Wildberriesке чейинки даярдыктар, экинчиси ниша тандоо, товар тандоо, үчүнчүсү тандалган товарды отправка кылуу, төртүнчүсү продажа, товар Wildberriesке жетип продажа кылып сата баштоо, ал эми бешинчиси болсо продажалар башталгандан кийин масштабка чыгуу. Ушул 5 нерсенин негизинде, 5 этаптын негизинде сөз кылабыз. Биринчиси Wildberriesке чейинки даярдыктар. Буларга эмнелер керек тугандар? Башынан эле Wildberriesке чыкканга чейин бүтүрүп алышыбыз керек болгон кээ бир маселелер. Айталы, ИП болуш керекпи, ОСО болуш керекпи? Менин брендтин названиясы кандай болуш керек? Мага сертификат керекпи, керек эмеспи? Мен кандай товар менен чыгам, бул товарга кандай документтер керек? Честный знак талап кылынабы же кылынбайбы деген сыяктуу башынан бир жолу даярданып койсоңуздар, кийин жол бою сиздерге жардам бере турган кээ бир көңүл бурулушу керек болгон темалар тугандар. Бул чындыгында өтө маанилүү, себеби ошол эле ИП менен ОСОнун ортосундагы айырмачылыктар жана өзгөчөлүктөр, окшоштуктарды карап келе турган болсок, олуттуу түрдө кээ бир өзгөчөлүктөр бар. Эгерде башынан буларды эске албай туруп, айталы ИП менен чыгып алдыңыз, бирок жолдун жарымына жеткенден кийин мен ОСО менен чыксам жакшы болмок экен деп түшүндүңүз. Ал жерге жеткенден кийин оңой менен сиз кайра ОСОго которулушуңуз деле кыйын да. Ушул сыяктуу толгондукой маселелер бар. Дагы бирөөсүн айта кетейин. Мисалы, ойлонбой туруп эле бир брендтин названиясын тандап алдыңыз. Wildberriesке чыктыңыз, толтур акча вложение кылдыңыз, 2 жыл вактыңыз кетти дейли. 2 жылдан кийин бул брендиңиз аябай сонун оборотторго чыкты. Бирок как раз оборотторго чыккандан кийин түшүндүңүз, бул бренд башка бирөөгө таандык. Юридикалык жактан башка бирөө бул брендти каттап койгон. Анда эмне болот? Же бул брендти ал адам өткөрүп берип дегенде, тагы ал тиги кишиники бул брендти таштап кеткенге мажбур болосуз, же болбосо тиги адам менен брендтин ээси менен кандайдыр бир келишимге мажбур болосуз. Айталы бул брендти кымбатка сатып алышыңыз мүмкүн, же болбосо ай сайын акча төлөп турушуңуз мүмкүн. Эми ар кандай жагымсыз жагдайлар болот. Ошондуктан деле Wildberriesке чейинки даярдыктарды көз жазымында калтырбаш керек. Буга жанакындай халатный мамиле кылбаш керек да. Бир жолу бүтүрүп коюңуздар, ошону менен канча жыл бою башыңыздар оорубайт деген сөз. Ал эми экинчи этап бул деген ниша тандоо. Балким Wildberries'теги эң маанилүү отправная точка деп айтса да болот. Же болбосо Wildberries'те болуп жаткан бүтүндөй кипиш как раз ушул ниша тандоонун айланасында жүрөт деп айтса да болот. Бүт кипиш ушул ниша тандоонун айланасында болот. Себеби мына, сертификат, кандай сертификат алышым керек? Кандай товар тандасаң ошол. Канча вложение кылышым керек? Товар тандаган товарыңа байланыштуу. Фотосессияны каяктан кылам? Тандаган товарыңа байланыштуу. Ошондуктан чөткө түшүнүшүбүз керек тугандар. Ниша тандоо бул деген Wildberries'тин отправная точкасы. Дальше, үчүнчү этап эмне тугандар? Бул деген Wildberries'ке тандаган товарыбыздын отправкасы. Бул жерде упаковка кандай болуш керек, штрих-код кандай болуш керек, бул товарды личный кабинетке кантип киргизебиз, андан кийин бул товардын фотосессиясын кантип кылабыз, ким менен кылабыз, визуальный сопровождение кандай болуш керек, инфографика кандай болуш керек, бул товарды ким аркылуу жөнөтөбүз, бул товар Wildberries'те канча комиссия алат деген сыяктуу вопростордун бардыгы отправка менен байланыштуу үчүнчү этап. И бул убакка чейин айтылгандарды жыйынтыктап айтыш керек болсочу тугандар, бул ар бир этапты канчалык кылдаттык менен жакшы аткарсаңыз, бир кийинки этап ошончолук жакшы болот да. Документацияда бирдемкени эске албай койдуңуз, товар тандап жатканда проблема. Товар тандаганда бирдемкени эске албай койдуңуз, фотосессияда проблема. Андан кийин эмне проблема болушу мүмкүн? Нормаль бир отправка кылбадыңыз, упаковкасы проблема болду, же болбосо жетиштүү өлчөмдө жакшы фотосессия кылбадыңыз. Бул 4-чү этап болгон продажага таасир этет. Нормаль фотосессияң жокпу, продажаң жакшы болбойт. Упаковкаң жакшы эмеспи, клиенттин колуна товар жетти, бирок упаковкасы жыртылып барды, товарды возврат кылат албетте. Өзүңүз болсоңуз деле возврат кылмаксыз, туурабы? Ушул сыяктуу 4-чү этаптагы проблема болот. 4-чү этап бул продажа. Товарыбыз Wildberries'ке чыккандан кийин продажаны көңүл бурушубуз керек. Продажага
канчалык жакшы көңүл бурсак, бул материалдык планда, умственный планда, энергия планда канчалык көп көңүл бура турган болсок, ошончолук биздин продажа көтөрүлөт дагы. Биз 5-этапка өтөбүз. Кудайым бардыгыбызды 5-этапка жеткенди насип кылсын. Бул масштабирование. Продажа бөлүмүндө менин түшүнгөнүм, менин сиздерге айткым келген нерсе, биз дагы көп мындай продажанын основаларын үйрөнөбүз, сатуунун основаларын үйрөнүп, Wildberries'тин ички кухнясы менен түшүнөбүз. Бул жакта товардын баасыны өзгөрткөндү, акцияларга катышканды, качественная карточка товар деп коет. Бир товардын карточкасы жакшы болуш үчүн, сапаттуу болуш үчүн эмнелер болуш керек? Ранжирование деген эмне, SEO оптимизация деген эмне, реклама деген эмне, внутренняя реклама деген эмне, внешняя реклама деген эмне, блогерлер менен реклама деген эмне деген сыяктуу темалардын баардыгын как раз продажанын ичинде карашыбыз керек болот да. Бул 4-этап. Ал эми 5-этап эмне туугандар? Продажаны бир үйрөнүп алгандан кийин ошону деген чоңойтуш. Өзгөчө бул масштабирование деген теманы мен мынтип түшүндүрөт элем сиздерге. Гипотеза деген нерсе бар да. Мисал дейли, мен товарымды внутренняя реклама менен кетирсем жакшы сатылат. Же болбосо, мен өзүмдүн товарымды мол блогер аркылуу сата турган болсом, менин товарым жакшы сатылат деп түшүнөбүз го. Как раз бир өзүбүзгө иштеген бир гипотеза тапкандан кийин, ошол гипотезаны деген мындай көбөйтүш да санынычы. Бизге жакшы акча алып келген бир методду тапкандан кийин, ошол методго көбүрөөк акча салыш. Внутренняя рекламанын авторекламасы сиздерге жакшы пайда алып келип жаткан болсо, муну сиздер 5000 же 10.000 рубль коротуп туруп түшүнгөн болсоңуздар, анда деген ушул эле нерсени сиздер деген уже 5000 сомдук реклама менен эмес, 70.000 сомдук реклама менен кетиресиздер. Себеби 5000 сом менен сиздер айталы 100.000 сомдук продажа кылган болсоңуздар, анда 70.000 сом сала турган болсоңуздар, уже бул бир канча миллион продажа кылган болосуздар. Масштабирование как раз ушул. Масштабированиянын анын жанында дагы бир немеси бар, дагы бир жагымдуу проблемалары бар. Производствону жолго салышыңыздар керек, уже команда болушуңуздар керек, продвижение боюнча өзүнчө командаңыздар болуш керек, производство боюнча өзүнчө командаңыздар болуш керек, финансы жакты караган өзүнчө командаңыздар болуш керек. И булардын бардыгычы мындай корккондун эле кереги жок. Мисалы мен кээ бир адамдарды тааныйм, командасында 20-30 адам иштейт. Булардын бардыгы товар саткандын үстүнө иштешет да. Ар кимиси ар кайсыл жактарын карашат продажанынчы Wildberries'теги. Бул жактан 5-чи масштабированияны көп корккондун кереги жок. Анткени ар бир этапты канчалык так, канчалык жакшы аткарсаңыздар, бир кийинки этапта ошончолук өзү эле мындай ачылып берет да. Даже бир хадис бар эмеспи? Ким билгени менен амал кылса, Аллах таалам билбеген нерселерин үйрөтөт деп. Дал ошону сыңарындай, бул жерде деле сиздер ар бирини мындай жакшы аткарып кете берсеңиздер, бир кийинки эшиктер сиздерге ачылып кете берет, Кудайым буйрса. Жалпы жондан туугандар, Wildberries'теги 5 этап ушул. Менин үмүтүм, менин жеке пикиримде, сиздер уже хотя бы кайсыл этаптар бар экендигини жана эгер Wildberries'ке чыга турган болсоңуздар, же азыр Wildberries'ке чыгам деп аракет кылып жүргөн болсоңуздар, жолдун кайсыл жерине жеткениңиздерди түшүндүңүздөр деп ойлойм. Так что, мындай чарчап калбаңыздар. Мен могул этабына келип туруп, дагы баса турган ушунча жолум бар экен деп туруп, алдыга карап жыла бериңиздер. Wildberries чындыгында аябай чоң перспективасы болгон, аябай чоң мүмкүнчүлүктөрдү берген, ошол эле учурда мээнет талап кылган, эмгек талап кылган аябай сонун бир базар. Аракет кылыңыздар, издениңиздер, үйрөнүңүздөр. Өзгөчө ассистент программасы bizde. Чындыгында сиздердин жумушуңуздарды жеңилдеткен толтура функциялары бар. Бизге да кайрылсаңыздар, биз да сиздерге именно программный часть боюнча, аналитика боюнча, обучение боюнча жардам беребиз. Өзүңүздөр жакшы караңыздар. Кийинки видео болгон 2024 жылы кайсыл товарлар менен чыкса болот деген ниша тандоо боюнча видеосун көрүшкөнчө аман болуңуздар.